Туркия мамлекети Кыргызстанга аскердик жардам берүүгө даяр экени айтылууда. Туркия Кыргызстанга Байрактар ТВ-2 пилотсуз учактарын жана ML-Эпести жеткирүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат деп билдирди Авиапро. Бул тууралуу маалымат туркиялык ММКларда пайда болду. Маалымат булагы Анкара Кыргызстанга эгерде муктаждык болсо, Тажикстанга каршы күрөштө зарыл болгон аскердик жардамды берүүгө даяр экендигин билдиргенин белгилеген. Тажикстан үчүн Кыргызстан менен Туркиянын бир тараптуу болуусу кооптуу. Анткени Тажик армиясы түрк куралдарына туруштук бере албоосу белгиленген маалыматта. Кокташ айылынын башчысы тажик аскерлери чыккан жок 100% турат. Баткен областын Тажикстан менен чектешкен Кокташ айылынын башчысы Разия Өсөрова азаттыкка тажикстандык аскерлер дагы деле лейлектекен экенин билдирди. Анын айтымында коңшу өлкөнүн аскерлери чыгарылды деген маалымат чындыкка туура келбейт. Мен азыр Кокташта турам. Тажик аскерлери чыккан жок, 100% турат. Алар 4 көчөнү тосту. Лейлекке өтүү мүмкүн эмес. УКМК жана жергиликтүү тургундар азаттыктын кабарчылары жеринен билдиришкендей, бүгүн 1-майда Тажикстан Ош-Исфана жолунун 4 көчө тилкесин кайрадан толук тосуп койду. Чегаранын тажик тарабында аскердик техниканын кыймылы байкалууда. Атайын кызматтын маалыматына караганда саат 12:45 карата кыргыз-тажик чегарасында кырдаал кайра чыңалды. Баткен областынын Элек район арка аймагында тажик аскерлери Кыргызстандын жарандарын турак жайларын көздөй ок чыгарып жатышат. Айылдын тургундары буга чейин эвакуацияланган. Чегара кызматы коргонуп позицияларын ээлешти. Тажикстандын расмий бийлиги комментарий бере элек. Кыргызстандын армиясы жана аскерлеринин билим тажрыйбалары Тажикстанга салыштырмалуу алда канча мыкты. Алардын аскерий башчылары керек болсо китеп окуй алышпайт, бул факты. Ошондуктан эч кабатыр болбогула, буйруса катылгандын катыгын колуна берет биздин шумкарлар. Алардын аскердик техникалары саны жагынан көп, бирок көбү иштебейт. Танктарды айдаган экипаждары дагы жок экен. Грамм коркпогула. Азыр эле бир эксперт менен сүйлөштүм. Дукту көтөргүлө. Дайырбек Орунбеков. Кудурет Тайчабаров, согуштун чыгышына кыскача анализ. Баткендик туугандар, өзгөчө чегарада жашагандар жакшы билет. Акыркы мезгилде контрабанда токтоп, Тажикстанда мисалы бензин $1 чыгып кеткен. А эң негизги контрабанда бул Афганистандан чыккан наркотрафик. Тажикстандан келип Баткенден кирип, Россия, Европа өлкөлөрүнө жөнөтүлгөн маршрут болчу. Ошол схеманы бууп койгон үчүн кыргыз бийлигине өчөшүп эл аралык наркомафия кол салып атат. Куралды чиновниктерден таратып жатканы да ушул. Интернеттен карап көргүлө, Тажикстанда чоң кызматтагы чиновниктер канча жолу нарко бизнеске аралашкан фактыларын көрөсүңөр. Аскердик машыгууларды чогуу өткөрүп, курал берип, тиги жактан пардам берип аткан сарылардын чоңу да бул маршруткага кызыктар. Ошол маршрутту бууган үчүн кыргыздарга артын салып, нелегалдар чыгарылат, бизде иштеп табылган акчалар бизден коротулат деп атканы кыргыз бийлигинин эриктүү кадамына кылган таарынычы. Ошол эле учурда жамшуттарга мигранттарын легалдаштырганга убакыт берди, кошумча арзан авиарейстерди ачып берди. Евровиденияга тажик кызын жиберип жатышат, өзүнө тартуу аракетин байкап аткан жоксуңарбы? Үчүнчү күчтөр деген ушул бир нече мамлекеттин жетекчилери аралашкан наркомафия. Ошонун жолун бууп салган садыр менен камчы эркек экен дей турган жерде болушунча боктоп атасыңар. Азыркы учурда бийликти сындаган популисттер өлкө душмандары. Алардын Россияда тажикке тийип алып кыргызды жамандаган аселден бир тыйын айырмасы жок. Баса өлкө душмандары демекчи жакында бийлик кумтөрдү мамлекетке кайтарат. Кумтөр болушунча чыйпылыктап азыркы бийликти алып түшкөнгө аракет кылып, маалымат каражаттарына, блогер, журналисттерге акча төлөп бийликти жамандаттырып отурат. Ким эле алтын жумуртка тууган тоогунан айрылгысы келет. Сапарды алып келебиз деген маалыматта чын. Себеби силер жамандап аткан Садый Сапарга окшоп, сарыга талтайып бербей койду. Мурунку президенттерге караганда шымды татыктуу кийип атат. А сарга элин ойлобой жерин Кытайга сатып ийген Эмомалиге окшогондор, музейден, тесттен да жеп ийген акчаны сүйгөн Сапайга окшогондор керек. Садыр Жапаровдун колунда атайын кызматтардын маалыматтары бар. Баткендеги кол салууга чегара кызматынан башка күчтү колдонсо, анда согуштун масштабы чоңоюп кетип, миңдеген адамдар өлөт. Чегара кызматынын милдети чегараны кайтаруу, ошондуктан алардан башка эч кимди аралаштыра алышпайт. Эгер башка күчтөрдү тартсак, сар жамшуттарга абадан жардам берет. Көрөм ошондо мобилизация боло калат элек. Кыйратуу эт элек деп жулунуп аткандарды. Кумурсканы тебелегендей эле кырып ийишмек. Эки ход бар ойлонуп, бул провокация калтырышкан жок. Болбосо Ташиев кандай чоң муштум экенин билесиңер. Барбалаңдап өзү курал көтөрүп жөнөмөк. Бул конфликтте тажик тарап жана эл аралык мафия күнөөлүү экенин эл аралык уюмдардын, өнүккөн өлкөлөрдүн башчылары атайын кызматтар берген маалыматтардан көрүп эле турушат.
Эртең Кыргызстанга сый мамиле кыла башташат. Тажик бийлигине айып тагылып, айыпка жыгылат. Эли нааразы болуп, өз эле сазайын берет, тиги алжыган чалдын. А биздин жетекчилер элин сактап калыш үчүн шахматтагыдай туура жүрүш жасады. Провокацияга алдырышпады. Нарко мафиянын жолун бууй алды. Үчүнчү күчтөр деген ушулар. Сүрөттү карасаңар, согушуп аткандар катардагы карапайым тажиктер эмес, нарко мафиянын очогунан күн көргөн торпедалар экенин түшүнөсүңөр. Бийлик деген бийлик, алар бүт абалды ачык айта албайт. Ачыкка чыгып алса пландар өлөт. Андыктан сабыр кылып туралы. Бийликте жалгыз Садыр менен камчы отурган жок. Ал жерде канча жылдан бери өлкөсүнө кызмат өтөп келген патриот адистер бар. Алар деле бирдеме билет. Фейсбуктагылардын акылы жеткен жерге ошол адистердин башы жетпесе, ошончо жыл иштешпейт эле ошол жерде. Албетте бул окуяда бейкүнөө о дүйнө узаган мекендештерибизге жүрөк тилинет. Бирок булардын өлүмү миңдеген башка мекендештердин өмүрүн сактап калды. Көз өткөн мекендештерибиздин баары Рамазан айында эл жерин коргоп өткөн баатырлары катары шейит кетишти. Жараткан бейишин берсин. Чыңгыз Айдарбеков күч колдонуудан эки тарап тең утулат. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов менен Тажикстандын өкмөт башчысы Кохир Расулзода жолугуп, чыгара жаңжалын сүйлөшүү жолу аркылуу тез арада чечүүгө толугу менен даярдыгын билдиришти. Алар чыгара маселелерин чечүүдө күч колдонууга жол берилбеши керектигин жана мындан ары чыр-чатакты ырбатууга жол бербөө максатында ыкчам чараларды кабыл алуу зарылдыгы боюнча пикирин билдиришти. Соңку кырдаал өтө опурталдуу курч жаңжалга айланып кетти. BBC Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековду маекке тартып, эки өлкө бийлигинин мындан аркы аракеттери кандай болушу керек деген суроо жолдоду. Заманбап дүйнөдө жумшак күч басымдуулук кылат, мамлекеттер көйгөйлөрдү дипломатия аркылуу чечүүгө умтулат. Мындай кагылышуулардан сактануу керек, чатакташып жаткан тараптан өздөрү жаңжалдан жапа чегет. Бул башка оюнчуларга дагы ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү жаратат. Мамлекеттик чек араны делимитациялоо маселесин сүйлөшүү жолу менен гана чечүүгө болот. Өзбекстан ортомчулук кылууга даярдыгын билдирди. Ташкенттин ролу кандай болушу ыктымал? Акыркы жылдарда Өзбекстандын жетекчилиги кыраакы саясатынын арасында жигердүү жана ийгиликтүү өнүгүп келе жатат. Расмий Ташкенттин дипломатиялык даремети бекем, тышкы иштер министрлиги тажрыйбалуу адиси башкарат. Ортомчулук демилгеси оң маанайда гана кабыл алынса болот. Убагында коңшу өлкөнүн президенти Рахмон мырза менен кезектеңиз эле араздашкан, нота тапшырган же чатак чыккан учурда абалдан кантип чыкчу элеңиздер. Ооба, урматтуу Эмомали Рахмон Дүйшөмбү шаарында иш сапарымдын алкагында кабыл алды. Ар кандай актуалдуу маселелерди талкууладык. Кыргызстандан Тажикстан менен биргелешкен көптөгөн долбоорлору жана кызматташуунун келечектүү багыттары бар. Чындыгында чек арада окуялар болгон, бирок биз аларды тез эле токтотууга аракет кылчубуз. Кесиптешим Сироджидин Мухридинович менен бардык мамлекеттик түзүмдөр менен тыгыз байланышта болуп, ар дайым компромисс табууга аракет кылдык. Албетте, акыркы чечимди мамлекет башчылары кабыл алышчу. Биз бир тууган тажик эл менен кылымдар бою жанаша жашадык жана биздин милдетибиз бир туугандык мамилелерди сактап калуу экендигин белгилей алам. Булак BBC Чекитком.